Қараги қандайсыз? Амансыз? Саламат, жаман, саламат. Киімдерін алмаштырып, ушул жерде кийинип чыга турган шарттарын түзүп бергенбиз. Ар бир кары 3 сааттан үзгүлтүксүз Куранды окуп тура турган жайыбыз ушул иншалла. Устаздарыбыздын өмүр баяндары туруучу жайларды да кылып атабыз иншалла. Бул анан мына ушул Аллах Таала буйруп, Средняя Азиянын ичинен, Орта Азиянын ичинен ушул Кыргыз мамлекетибизге Кудай Таала насип кылып буйруган экен. Бүгүн мана 1 жылдан ашуунан бери токтоосуз окулуп келе жатат. Тура 1 жыл мурда Бишкек шаардык мусулмандар казыяты тарабынан 24 саат онлайн Куран окуу самалыгы башталып, ал соцсеттерден жана Бишкек шаарындагы бардык мечиттерде LED экрандар аркылуу улантылып тартылып келет. Бул үчүн атайын 30 кары тандалып алынып, 1 жылдан бери онлайн биздин элибизге атайын Куран окуу келатышат. Бул проект кандай ишке ашкандыгын Бишкек шаарында мусулмандар катышты. Шакир Ажимаматов өзү түшүндүрүп берсин. Карагилер кандайсыздар? Кудай буйрса бул бүгүн кандай ушул амал иш жүзүнө ашпаган тууралуу бир аз маалымат берип койсок, Кудайым буйрса бул Кыргызстан элине дагы албетте мен ойлоймун кызыктуу. Мамлекетибизде кайсыл жерде Аллах Тааланын сөзү токтоосуз болуп турган жерде Кудай Тааланын нуру рахматы түшүп турат. Эли жерибизге тынчтык, аманчылык, ынтымак, ырышкерчилик демек. Ушул мечитибиз бүгүнкү күндө 160 жылдын тегерегиндеги тарыхы бар мечит болгон ушул. Эски сүрөттөрү дагы бар. Кудай буйрса муну музей кылганы жатабыз. Кыргызстаныбызда алгачкы ошол бул жерде имам болгон инсандардан баштап кыргыз мамлекетине жанагы кызмат кылып кеткен устаздарыбыздын өмүр баяндары туруучу жайларды да кылып атабыз иншалла. Бул айланасы бүтүн. Демек, эң алгачкы имамдарыбыз ким болгон? Биздин мусулман бир туугандарыбыз ошодон маалыматы болуш керек да. Себеби дегенде, ошол ата-бабаларыбыздын, аалым устаздардын тарыхын билмейинче алардын кадырына жетпейбиз. Кудай буйрса 24 саат үзгүлтүксүз окулуп турган Куран жайыбыз ушул жерди кылганбыз иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Ар-Рахману алал арши истава. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Dünya жүзүндө Кыргызстандагы карылар деген сөздү алып бербейт, рахмат алып бере турган деңгээлде иншалла эч бир кемчиликсиз, нуксан кемчилиги жок окуп жаткан карылар. Эң кичиги ошол 20 жашта бул жигитибиз. Калгандары ошол 21, 22, эң асты 24-25теги карыларыбыз окуп жатат. Булар дагы ошол дүйнөлүк жарыштарга катышып жүргөн карыларыбыз. Анан булар ошол алмашуудун астында мынандай бар окшош бир форма, көк же сом ак форма менен чыгылат, баштарында мынандай топулары менен ошол чыгарда бул жерде карыларыбыз жанагы кофе ичеби, чай ичеби, жанагы курсак ачып калган мезгилде бир аз ошол жеп ичеп тура турган жана мындай кийимдерин алмаштырып ушул жерде кийинип чыга турган шарттарын түзүп бергенбиз. Булар албетте мына бул жамаатыбызга, кыргыз элибизге чоң рахматты айтсак болот. Бүгүнкү күндө ошол демөөрчүлүк кылгандар өзүбүздүн эле ошол Кыргызстан мамлекетинен чыккан жигиттер. Ушуларды ремонт кылып, муналарды бардыгын кемчиликтерибизди толуктап алып берип турган өзүбүздүн Кыргызстан мамлекетиндеги атуулдар колу менен жасады. Демек аппараттары башкасы баарыны демөөрчүлөр. Анан бул жерде албетте булар айлык алып турат.
Bunun içinde ошол мамлекетке төлөнө турган жанагы соц фонддору, төлөмдөрү бардыгы закондуу түрдө төлөнүп, ошончолук чыгым болду. Алхамдулилlah, бул келип жаткан акчалар албетте биз эң биринчиден ушундай мүмкүнчүлүк берген мамлекет башындагы Садыр Нуркожоевго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Кайсыл бир инсан кааласа ушул менин дагы урпагымдан каарылар, салих инсандар чыксын, сообу бул дүйнө ахиретте сообуна эришейин деген жигиттерибиз, улан кыздарыбыз болсо, ар дайым эшик ачык, биздин банковый счет бар, ошол счетту беребиз, түздөн-түз ошол жака иншалла каржылоо үчүн салымын кошуп турса өтө жакшы болот эле. Урматтуу бир туугандар, Кур'ан окулган жерде Аллах Тааланын Kur'an-ı Kerim sözü айтылып турган жерде билиңиздер, бале жок болот иншалла. Бары ынтымакка келет. Кудай Таала нуру рахматы түшкөн жерде бир гана жакшылыктан башка болбойт иншалла. Мамлекетибиздин келечеги экенин. Анан бир жуманын ичинде 9 хатмы Кур'ан бүтөт. 8,5, 9,5 хатмы Кур'ан бүтүп турат. Ар бир жумада ушул окулуңа хатмылар бүтүн мечиттерде багышталып турат. Демек Аллах Таала көрүүчү, билүүчү. Ким салым кошкон болсо, бул соопка түздөн-түз эришип турат. Мананда аксакалыбыз Анарбай Кареке ар бир хатымда кас жанагы мамлекетибизге, эл башчыларына, бүткүл момун мусулмандарга ушул Карекебиз ар бир хатымда дуа кылып турат. Аллах Таала өмүрлөрүнө, рызкыларына Аллах Таала өзүнүн берекесин ата эткен болсун. Түз көз карашта Аллах Таала хидаят жолунда Аллахтын баарыны сабит кылган болсун. Аллахым ушул окуп жаткан Кур'андардын урматына дайым мамлекетибизде ынтымак, ырышкерчилик болсун. Жамандыктарды Аллах Таала алыс кылган болсун. Элибизди, жерибизди бөлүнүп жарылуулардан Аллахым өзүң асырап сактагының. Аллах Таала ушул жерге салым кошуп, ушул жердин мамлекетибизге бир жакшылыкты ниет кылып, кимде ким салым кошкон болсо Аллах өзүң билип турасың. Жараткан Аллах бул дүйнө ахиреттерин абат кылгының. Алардын кандай эңсеген мурад максат жакшылыктары болсо Аллахым баарына жеткире көргүнүң. Роббана атина фид дүйнө хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин.